Кылымдардан жана миңдеген жылдардан бери калыптанган адамзат иш-аракеттеринин эң байыркы тармагы бул айыл чарбасы болуп эсептелет. Айыл чарбасынын чоң мааниси бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бардык популярдуу калктын жарымына жакыны эмгектенип жаткандыгы менен тастыкталат. Албетте бул орточо көрсөткүч. Батыш Европа өлкөлөрүндө айыл чарбасында орто эсеп менен 8%, АКШда 3%, Канадада 4%, Россияда 14%ке жакын. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч бир кыйла жогору жана кээде 70-80%ке жетет. Дүйнөнүн кайсы гана болбосун өлкөсүнүн дыйканчылыгы бири-бири менен тыгыз байланышкан эки ири тармактан турат. Бул айыл чарба, тагыраак айтканда өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбасы. Бул тармактын катышы ар бир өлкөдө ар кандай болот. Алардын эмгегине же капиталдын сыйымдуулугуна, жергиликтүү табигый шарттардын мүнөзүнө жараша айыл чарбасы жана мал чарбачылыгы тыгыз байланышта. Бул тармактардын өз ара байланышкан айкалышы агроөнөр-жай комплекси деп аталат. Курамы жана күчү ар түрдүү болгон мындай комплекстер дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө кеңири колдонулат. Агрардык мамилелер. Агрардык латын сөзү бизче которгондо жер деп которулат. Агрардык мамилелер жөнүндө сөз болгондо бул айыл жериндеги жер мамилелери, жерге ээлик кылуу жана жерди пайдалануу формалары, ушул тармактын социалдык, экономикалык мыйзамдарынын мүнөзү жөнүндө сөз болуп жаткандыгын биз түшүнсөк болот экен. Дүйнөлүк чарбанын негизин дан өсүмдүктөр түзөт. Дан өсүмдүктөрүнө буудай, арпа, күрүч, жүгөрү жана башка өсүмдүктөр кирет. Буудай алдыңкы Азия өлкөлөрүндө биздин эрага чейин 5-6 миң жыл мурда, ал эми Египетте 4 миң жыл мурда, Кытайда 3 миң жыл мурда белгилүү болгон. Буудайдын дүйнөдөгү аянты 230 миллион жана 70 өлкөдө эгилет. Буудай аянты чоң өлкөлөргө, мисалы Кытай, Канада, АКШ, Украина, Россия, ошондой эле Казакстанга туура келет экен. Муссоондуу климаттын шартында күрүч жакшы өсөт. Анын дүйнөлүк аянты 140 миллион. Негизги күрүч эгилүүчү региондорго Чыгыш, Түштүк Чыгыш, Түштүк Азия кирет. Жүгөрүнүн дүйнөлүк аянты 180 миллион. Дан эгиндерин импорттоонун теңи өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен Япония, Россия өлкөлөрү кирет. Май берүүчү өсүмдүктөргө негизинен тала өсүмдүктөрү, соя, күнкарама, жер жаңгак, пахта, сыгыр, ошондой эле оливка жыгачы жана май, кокос пальмалары кирет. Кант берүүчү өсүмдүктөргө кант камышы жана кант кызылчасы кирет. Кант камышы эң байыркы маданий өсүмдүктөрдүн бири болуп эсептелет. Ошондой эле анын мекени Бенгалия. Улуу географиялык ачылууда жаңы дүйнөгө алынып келип, кеңири тарап кеткен. Кант кызылчасы 18-кылымдан баштап эгилип, биринчи кант заводу Германияда курулган. Азыр дүйнөлүк канттын 60% кант камышы, 40% кант кызылчасын берет. Кант камышы жылуулукту, нымды сүйгөндүктөн субтропикалык, тропикалык, муссоондук климат басымдуу өлкөлөрдө эгилет. Азык түлүк эмес өсүмдүктөргө пахта, зыгыр, кендир, каучук, тамеки кирет. Дүйнөдө 7 миллион тонна тамеки жалбырагын чогултушат. Тамеки өстүрүү боюнча Кытай биринчи орунда турат. Чайдын мекени Кытай. Ал 7 жана 10 кылымдарда аябагандай таркап, 18 кылымда Европага белгилүү болгон. Эми мал чарбасы боюнча. Мал чарбасында эң балуу азык-түлүк болуп эт, май, сыр, жумуртка эсептелет. Ошондой эле жеңил өнөр-жай үчүн жүн, тери, тыбыт, көрпө алынат. Мал чарбасынын өнүгүшү
жайгашуусу Тоют базасына жараша болот. Дүйнөдөгү мал чарба үчүн Тоюттун теңин дыйканчылык берет. Өнүккөн өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө мал чарбасы интенсивдүү жол менен өнүгүп жатат. АКШнын кургакчыл райондорунда, Аргентинада, Мексикада, Австралияда мал чарбасы жакшы өнүгүүдө. Башкача айтканда, малды семиртүүгө адистеш кеңири жайыт чарбаларда багылат жана аларды эт фабрикаларында иштетишип, эт фабрикалары деп аташат. Азия, Африканын чөл, жарым чөл, тоолуу региондорунда мал чарбачылыгы эстенсиздүү жол менен өнүгүп жатат. Дүйнөлүк мал чарба көп тармактуу, ири мүйүздүү мал, кой, жылкы, чочко, төө, ошондой эле бугу. Балыкчылык, териси баалуу айбанаттарды багуу кирет. Ири мүйүздүү малдын саны 1300 миллион. Бул тармак дүйнөлүк сүт өндүрүүчү толук эттин 1/3 бөлүгүн берет. Өнүккөн өлкөлөрдө асыл тукум бул интенсивдүү өнүгүп, продуктуулугу менен айырмаланып турат. Мисалы, бир саан уйдун сүттүүлүгү өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө салыштырганда 6 эсе көп сүт берет. Эт багытындагы малдарды негизинен мээлүүн жана субтропикалык алкактын кургакчыл келген талаа жана токойлуу талааларда өстүрүшөт. Мындай экстенсивдүү, алыскы жайыттарда багылуучу көчмөн, жарым көчмөн мал чарбасы басымдуулук кылат. Чочко чарбасы дүйнөлүк эттин 2/5 бөлүгүн берет. Азыркы учурда 850 миллион баш чочко болсо, анын 350 миллиону Кытайда. Чочко чарбасы калк, жыш, өнөр жайлуу, дан чарбасы жакшы өнүккөн шаар айланасындагы чарбаларда көп таркаган. Аны союуга аз эле убакыт кетет экен. Кой чарбасы маанилүү тармактардын бири болуп эсептелет. Негизинен жайыттарда багылат. Башкы кой өстүрүүчү өлкөлөргө Австралия союзу, Россия, Индия, Турция, Казакстан, Аргентина кирет. Австралияда 10 000, 100 000 деген 100 000ге жакын жайыт ээлеген станцияларды ship stations деп аташат. Негизинен жогорку саптагы уяң жүн берүүчү меринос койлору багылат. Азыркы учурда дүйнөлүк канаттуулар чарбасы индустриалдык негизде өнүгүп жатат. Канаттууларды бастырып чыгаруу, өстүрүү, союу, жумуртка өндүрүү жана башка процесстердин бардыгы өнөр жайлык деңгээлде жүргүзүлөт.